Бишкек шаарында турак жай маселеси курч бойдон. Борбордо баатыр табуу барган сайын кыйындап бара жатканын айткандар да көп. Баракелденин кабарчылары бул ирет шаар тургундары менен коноктордон баатырды кайсы ыкма менен таап, ижарага канча каражат төлөп жатканын сурап көрдүк. Мен Арча Бешикте жашайм. Мурунку квартирам 25 000 болчу. Жаңы квартирага көчүп келгем. 12 000 төлөйм. 6 бала менен квартира албайт. Бир ай көчөдө жашадым. 6 бала менен албай. Августтун 3-үндө чыгарып койгон. Августтун 28-inde ушу квартираны таап, азыр ошол жакта жашап атам. Кыйын да, азырчы квартирада жашаш өтө кыйын болду. Баасы өтө кымбат. Тазалыкта иштейм. Ошо айлыгым квартирама эле жетет. Ошо менен 6 баланы багып күн көрүп жатам да азырчы. Жалгыз бой энемин. Мен квартирага төлөп жаткан акчамды мамлекет мага ипотекага үй берсе, ошого төлсөм, ал үй менчик болуп калат эле. Балдарымды да эшикке чыгып ойнута албайм да, мындай коруп да баланча квартира эмне деп коет, дагы чыгылып атасыңар деп коет. Балдарымдын өзүнүн үйүндө балалык күндөрүн өткөрүшүн өтө каалайм да мен. Кектин уже мен жарымына жашап бүттүм. Барбаган эшигим, теппеген жерим калган жок мен. Комната Веременкада турам. Кичинекей эле комнаталар, анча деле чоң эмес. Эми баш калкалай тургандай эле үй да. Ошол ал жактында суусун, светин, мусорун төлөйсүң бергенмин. 10 000 алган. Анан кийин чыгып аткандан бербейт экен. Баланча, саланча деп эле кармап калат экен ошол жакта. Депозит деген да бир бале чыкты, ошол. Квартирасым айтачык. Башында 35 болчу. Андан кийин эле ошо бир жыл өткөн деле жок, дажычы просто жылдан жылга өтөт го. Ошол моментте эле кымбаттатып салышты. Биздики бир бөлмөлүү болчу. Аны да кымбаттатып туруп 45 болуп калды. Условиясы бар, бирок мондай евро ремонт деп айтылган менен эски варианттагы евро ремонт мурдагы типтегичи ошондой деле 45 000 деле аябай чоң эле акча да. 12-чи микрорайон болчу. Депозитти уже баарын алабыз го деп эле күтүп отурганбыз. Анан келип эле жок, тагы жиналып баптыр, бягы жиналып баптыр деп эле ошодон бир 10 000 калтырып калды. Депозит өзү деле, по-моему, 30-40 000ден суранып где-то 30 болгон болчу да. Анан ошонун бир 20сына деле жеткирбей 19-18 эле берди. Анан макул анда деп эле ошону алып туруп кеткенбиз. Квартираны ошол политех жактан таптым. Квартиралар баасы көтөрүлүп кетти. Чынын айтсам, мисалы биз майда бир караганда 30 000 болчу да. Анан бир августта карасак эле 35 000 болуп кетти. Анан в итоге сентябрда 45 000ге алдык. Себеби бир комнаталар 40-45 тегеренде болуп калды да. Депозиты да бар экен. Минимум 1 айлык. Ошо 40 000 тегерегенде да. Да подработка кылыш керек болуп атат да, ошону жабыш үчүн. Баалар мисалы орто жашаган адамдарга өтө эле көтөрүлдү деп эсептейм. Бир бөлмөлүү квартираны 30 000 сатып экен. Анан көбүнчө биз квартира издегенде ар кандай телеграмдардан же бир дагы организациялардан сураштырабыз. Жана ал жерден сураштырганда көп учурда мошенниктер көп болот. Мисалга алсак, мынча сом азыр брондоп коюшуңар керек, мынча сом которушуңар керек деп, андан кийин жок болуп кетип, тайнын жоготуп кеткендер көп. Ошон үчүн мен опытыман мындай тааныш билиштерден көбүнчө сурап, анан ошентип квартира алам. Азыркы учурда мындай жакшы ремонт менен 40 болот да, элита квартира. Туңуч бир район. Ажыбек Батыра жак болуп калат. 30 000ге снимать этишет. Бир комната үй, 33 квадрат метр. Кайрыле бир ошол аренданын баасында эле болгон почти. Депозит 30 000, квартплата ошондо ай сайын 30 000 менен төлөнөт да. Аябай көпкө издегенбиз. Анан жайдын башында где-то тапканбыз да. Айлыгың эле квартплатага кетип калып атат да. Азыр бир киши өзү жалгыз аренданы төлөй албайт. Биз үчөөбүз төлөйбүз, мен эжем, анан энем үчөөбүз төлөйбүз да. Үчөөбүз тең иштейбиз. Лишний эч жакка акча корото албайбыз, только жашаганга коротобуз и болду. Конечно, коммунальный еще двор тазаланга деп сурашат. Дагы бир нерсеге деп чогултушат. Ушундай көп нерселер бар да. Квартираны Села Маевка бир жыл мурун 8 000 төлөчүбүз, андан кийин 10 000 төлөп баштадык. Азыр 10 000 болду. Бир комнаталуу квартира. Ичинде 6-7 киши жашайт. Алардын баары эле ошо 10 000, 15 000, 18 000ге чейин төлөшөт.
Ошол биз канча 2 жыл болуп баратат уже төлөп жашап атканыбызга. Бирок 1 жылда 8 миң төлөдүк. Квартира табыш башында кыйын болгон, андан кийин башында жаңы келгенде издегенбиз. Эчтеке жок эле автобуска чыгып алып, жобасы жерге жобасы ушинтип алып издеп анан таап ошол жерден чыкпай эле жашап атабыз. Депозит берген эмеспиз. Бишкектин филармония тегерегинде турам. Бир бөлмөлүү батирде айына 45 миң сом төлөйм. Депозит маселеси $300 берилген. 2 жума убакыт кетирдим. Интернет сайттарынан ошол эле Лалафодон караганда алдамчылар, мошенниктерге да туш болгон учурлар болду. Берилип кеткен квартираларды эле сунуштап, өзүмдүн кирешим менен кошо эске алганда айына деген мен бир 25-30 миң сомдун тегерегинде батирге бере алам. Жогорку жалда айына 39 миң төлөйбүз. 20 миң бергенбиз, анан чыкмайынча төлөп албайбыз. Батирди 2 жума 3 миң тегереги. Азыркы учурда мен төлөй албайм, ата-энем колунда чогуу жардам берип, ошо менен төлөп жүрөбүз. Бишкек шаарынан, Октябрь районунан 2 бөлмөлүү батирди ижарага берем. Ижаранын акысы 30 миң сом. Депозит алган эмесмин. Баалар абдан көтөрүлдү, аны жашырса болбойт. Бирок бул шаардагы суроо талаптын көптүүлүгүнөн, экономиканын өзгөрүшүнөн да эсептейм. Негизи жакшы батирге дайыма баасы жогору болот го деп ойлойм.